Assalamu alaikum dostlar. Sizler менен 10 YouTube kanalı. Бүгүн сиздерге кезектеги логикалык суроолордун топтомун сунуш кылабыз. Биз менен болуңуздар, биз баштадык. Кароолчу түшүндө өзү иштеп жаткан дүкөн өрттөнүп кеткенин көрөт. Өзүнүн түшүн башчысына айтып берет. Дүкөндүн ээси ага рахматын айтып, аны жумуштан кетирип салат. Суроо: эмне үчүн? Кароолчуну жумуш ордунда уктаган үчүн жумуштан кетиришет. Окумуштуулардын изилдөөсүнүн жыйынтыгында Шекспир өзүнүн чыгармаларында бул сөздү 2259 жолу колдонгон. Бул кайсы сөз? Бул сөз сүйүү деген сөз. Даниянын жарандары мындай дешет: бизде Швецияга караганда климатыбыз, жаратылышыбыз, элибиз, тарыхыбыз жакшыраак. Бирок бир гана нерсе шведтерде жакшыраак дешкен. Сөз эмне жөнүндө болуп чыгат? Шведтердин коңшулары биздикине караганда жакшыраак деп жооп беришкен. Японияда жаздык менен урушу расмий спорт болуп саналат. Ал эми ушул спортто япондуктар коргонуу үчүн эмнени колдонушат? Коргонуу куралы катары журканды колдонушат. Гренландия дүйнөдөгү эң чоң арал. 84% территориясын мөңгүлөр ээлейт. Суроо: бул аралды ачкан адам эмнеге Гренландия жашыл мамлекет деп атаган? 982 жылы Эрик Рауди деген адам бул аралды ачкан. Ал адамдарды бул аралга келип жашаш үчүн жашыл мамлекет деп элдерди бул мамлекетке чакырган. Мына ушундай достор, сиздер менен 10 топ каналы болду. Эгер бул видео жана бул суроолор сиздерге жакса, класс басыңыздар, ой пикир калтырыңыздар жана бул видео менен бөлүшүүнү унутпаңыздар. Бул каналга кошулууну досторуңуздарга айтыңыздар. Бул каналдын көрөрмандары көп болсо, биз абдан ыраазы болобуз. Биз менен болуңуздар, кызыктын бардыгы бир гана сиз үчүн.